Барыңыздар, камераңыздар кіргізіп отырсаңыздар деген заявление койгон болчу да. Анан биздин бүгүнкү өзгөчө тренингде мындай кылалы дедик да. Эгерде биз азыр мини лекцияны баштап, же болбосо биз түшүндүрмөлөрдү түшүндүрүп жатканда камерасы жанып, биздин катышуучулар, достор, сиздер моундай кылып колуңуздар көргөзүп койсоңуздар, моундай кылып, ал эми камерасы өчүктөр, мындай камерасын өчүрүп отургандар, сиздер моундай смайликти жөнөтүп коюңуздар. Биздин тренинг дагы онлайн болгонуна карабастан өзгөчөлөнсүн деп биз бүгүн мындай сүрөттү дагы тартып койгон болчубуз да. Мындай алыстан жакшы көрүнбөй калып атат. Көрсөтүп коелу анда. Биз бул жерде билим алуу, окуу дегенге байланыштырып сүрөт тартканга аракет кылдык. Анда эмесе биздин биринчи берилген мечалуусубузга жооп бердиңиздер. Экинчи сурообуз, сиздер кандай деп ойлойсуздар? Эмне үчүн окуп билим алабыз? Дагы кайталап кетсем, биз эмне үчүн окуп билим алабыз? Ар бириңиздер өз оюңуздарды мындай тартынбастан айтып бериңиздер. Биз бул жерде ката же болбосо сен кетип эмес деп айтпайбыз. Сакал, азаматсыз жооп берип жатат. Бул жерде Керемет деген катышуучубуз дагы жооп берип жатат. Жашоодогу максаттарга жетиш үчүн деп. Ооба. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Эмне үчүн биз биз деген бизге деген негизи мугалимдердин мындай сапаты, өзүнүн берген билими, өзүнүн жизненный опыттарын мындай көбүрөөк айтышат да, анан деген биз ошолордон алып мындай түшүнүп калабыз да. Азаматсыз Мирайда бул жака чатта Кадыр жана ошондой эле Айтурган деген кыздар жазды. Алия дегендер, ооба, сабатсыздык үчүн, максатына жетиш үчүн жана өзүнүн келечеги үчүн. Бул жерде кимге өзүнө мындайча айтканда кимге керек болсо өзүнө билимин алат. Мен ойлойм, азыркы ушул жашоодо сабатсыз адамдар өз мамлекетине эч кандай пайдасын тийгизе албайт, келтире дагы албайт деп ойлойм. Ошондой эле азаматсыздар, үчүнчү сурообуз мечалуу билим алууга милдеттүүбүзбү? Бул үчүнчү суроо болуп атат. Кандай ойлойсуздар? Ушул суроого биз ар бириңиздерден мындай ой пикириңиздерди уруксат дегендей. Билим алууга милдеттүүбүзбү деген суроо болуп жатат. Сакал, ооба, милдеттүүбүз деп жаздыр. Бизде чатта карай аябай активный болуп бизге атенебиз, жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп жатса милдеттүүбүз. Мен ойлойм, милдеттүүбүз. 9 классты бүтүргөнгө чейин милдеттүү. 9 класска чейин окуганга милдеттүү болобуз. Анан 9-ту окугандан кийин уже бул жагын өзүбүз чечкенге болот да, окуйбузбу же окубайбызбы? Ооба, туура айтасыз, Алия. Сиздин ой пикириңиздер үчүн чоң рахмат. Биздин бүгүнкү тренингдин темасы билим алууга болгон укук деген темага презентациябызды баштайлы анда эмесе. Азыр кечиресиздер.
Анда эмесе биринчи эле билим алууга болгон укук айтып өттүк. Билим алуу укугу бул конституциялык абдан орчундуу социалдык укуктарынын бири. Ал инсандын жана бүтүндөй коомдун өнүгүшү үчүн өбөлгөлөрдү түзөт. Анда эмесе биз статьяларга таянып айтып өтсөк сиздерге. Билим 8 статья. Билим берүү, илим жана жаштар саясаты тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын балдарын укуктары менен таламдарын коргоо жагындагы милдеттери. Бул 8 статьяда биз ошол биздин укуктарды коргогон адамдардын милдеттери жөнүндө айтып өтсөк, билим берүү, илим жана жаштар саясаты тармагындагы айрым укуктуу мамлекеттик органдын милдеттерине төмөнкүлөр кирет. Алардын ведомстволук баш ийгилчилигине карабастан, билим берүү мекемелеринде балдардын укуктары менен таламдарын коргоо боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, жана ошондой эле билим берүү, илим жана жаштар саясаты тармагында балдардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын коргонуу жөнүндө салуучу Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу. Үчүнчү, өз компетенциясынын чектеринде билим берүү тармагында Кыргыз Республикасынын ведомстволук ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу. Билим берүү, илим жана жаштар саясаты тармагында баланын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын коргоо боюнча мамлекеттик максаттуу программаларды даярдоо жана ишке ашыруу. Андан кийинкиси бул балдардын укуктары жана анын милдеттери жөнүндө маалымдоо боюнча иш-чараларды жүзөлөргө ашыруу, балдардын укуктарын жана таламдарын коргоо жагында билим берүү, илим жана жаштар саясаты маселеси боюнча эл аралык макулдашууларды түзүү, балдардын арасында таркатылууга жатпаган басма продукциясын, аудио, видео жана башка продукцияларды жайылтуу боюнча ченемдик чектөөлөрдү белгилөө. Азыр мен сиздерге 8 статьяны так кылып окуп бердим. Анда эмесе мен өзүмдүн сөзүмө толуктай кетсем, бул 8 статьяда балдардын билим алууга болгон укугун ар тараптуу коргоо максатындагы статьялар. Андан кийинки мен дагы бир-эки статьяларды окуп келсем, бул 32 статья. Баланын милдеттүү акысыз мектептик билим алуу укугун камсыз кылуу. Ар бир бала мамлекеттик билим берүү мекемелеринде акысыз мектептик билим алууга укуктуу. Экинчиден, мамлекет башталгыч жалпы жана негизги жалпы билим алуунун милдеттүүлүгүн, акысыздыгын жана жеткиликтүүлүгүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жалпы орто билим алуунун акысыздыгын кепилдейт. Ошондой эле 33 статья дене бой жана акыл эс өнүгүүсүндө жетишсиздиги бар жана өзгөчө муктаждыктагы балдардын билим алууга укугу дейт. Бул биринчиден дене бой жана акыл эс өнүгүүсүндө жетишсиздиги бар жана өзгөчө муктаждыктагы балдар өздөрүнүн дене бой акыбалына жана мүмкүнчүлүктөрүнө ылайыкталган мамлекеттик жалпы билим берүүчү жана башталгыч кесиптик билим берүүчү мекемелерде кепилденген акысыз билим алууга укуктуу. Экинчиден, мамлекеттик билим берүүчү мекемелерде жалпы негизде билим алууга жөндөмсүз дене бой жана акыл эс өнүгүүсүндө жетишсиздиги бар жана өзгөчө муктаждыктагы балдар үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алардын дарылануусун, билим алуусун, кесиптик даярдыгын, социалдык ыңгайлашуусун жана коомго аралашуусун камсыз кылуучу атайын топторду, класстарды же уюмдарды ачууну өз ичине камтыган өзгөчө шарттар түзүлөт.
ооба. Анда эмесе бул жерде бир гана статьяларды эмес, беренелер дагы чоң ролдорду ойнойт. Анда эмесе мен сиздерге 28 берене жана 29 беренелер жөнүндө айтып өтсөм, бизде 28 берене бул билим алуу беренеси. Аксыз башталгыч билим алуу укугу, ортоңку билим берүүнүн ар кыл түрлөрүнүн мүмкүндүгү жана мектепти таштап кеткен окуучулардын санын азайтуу боюнча чаралардын көтөрүлүшүнүн зарылдыгы. Бул 28 берене болду. Анда эмесе 29 беренени сиздерге мээ чабуул катары бермекчимин. Сиздер кандай ойлойсуздар? Билим берүүнүн максаты. Ошол жөнүндө айтып өтсөңүздөр. Чатка жазышты окшойт. Анан бул жерде слайддарды скриншот кылып алсаңыздар болот. Ал жерде сиздерге кереги тийип калышы мүмкүн. Жана биз айтып жаткан беренелерди, статьяларды так маалыматтарга таянып жазып алсаңыздар деп ойлойм. Анткени бул сиздердин тренинг өткөнүңүздөрдө керек болуп калат. Аябай керек болуп калат. Билим берүүнүн максаттары жөнүндө эч кимиңиздерде эч кандай ой пикирлер жокпу? Жок, бул жакта жазышып башташты. Бул жерде билим берүүнүн максаты бул биздин келечегибизге керек. Билим аркылуу биз кесипке ээ болобуз. Билими жок, биздин келечегибиз жок болот деп ойлойм. Азаматсыз. Андан кийинки Кочубекова Сайкал. Билим берүүнүн максаты адамды өнүктүрүү. Ооба, келечекте кыйын окумуштууларды, профессорлорду чыгаруу. Ооба, туура айтып жатасыздар. Бул жакта азырээк аттуу кызыбыз презентацияңызды группага жиберип койсоңуздар болобу дейт. Ооба, группага жөнөтүп коебуз биздин презентацияны. Анда эмесе биз 29 беренени так окуп берсек, билим берүүнүн максаттары. Билим берүү баланын жеке инсандыгынын жана жөндөмдүүлүктөрүнүн өнүгүшүнө, эстүү чоң салымын чоң адамдын жашоосуна даярдалышына, адам укуктарына, өз өлкөсүнүн жана башка мамлекеттердин маданий өз кызыкчылыгына сый урмат көргөзүп тарбияланышына багытталышыздар. Чатка дагы жазышыптыр. Анда эмесе аларды окуп кетсек, Келечекте Мадина аттуу кызыбыз келечекте баарыбыз эне же ата болобуз. Балдарыбызга жакшы туура тарбия берип, аларды же болбосо өзүбүздү мекенге пайдабыз тийүүсү керек. Ооба, аябай туура. Билими жок адам бул жашоого кереги жок деп ойлойм. Анын же цели жок болсо дейт Бике кызыбыз, подружкабыз. Биз Бардыгын ойлору менен кошулабыз. Баарыңыздар туура айттыңыздар. Анда эмесе 29 беренени мен так маалыматка таянып окуп бердим. Анда эмесе бизге дагы да түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мен ооздойки толктой кетсем, мисалга билим алуунун максаты, билим берүүнүн максаты бул эгерде биз кат сабатыбыз жоюлган, билимдүү адам болсок, биз кээ бирки мындай маданияттуу, коомдук иш-чараларда өзүбүздү алып жүрүүбүз мындай өзгөчөлөнүп, башкалардан айырмаланып турабыз да. Анан албетте билимдүү адам менен, сабаттуу адам менен сабатсыз адамдын айырмасы болот. Андыктан мен баарыбыз билимдүүбүз деп айта албайм. Анткени кээ бир окуучулар улап коюшу мүмкүн да, окубай калышына. Албетте, эгерде биз окусак, бул өзүбүздүн келечегибизди мыкты кылып туруш үчүн, жана ошондой эле келечекте өзүбүздүн мечтать эткен, өзүбүздүн мечта, целдерибизге жетиш үчүн дагы биз жакшы окушубуз керек деп ойлойм.
анда эмесе менин кесиптешим улайт. Азыр эмесе мен силерге ББ доклады мектептеги зомбулук жөнүндө. Бул доклады мектептеги зомбулук жөнүндө дейт. Бул жерде бүткүл дүйнө өлкөлөрүнүн мектептеринде окуучуларга карата зомбулук көрсөтүүлөр бар экендигин бул изилдөөсү тастыктады. Бул изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча түзүлгөн докладда мектептерде зомбулуктун төмөндөгү түрлөрү бар экендигин баса көрсөткөн. Булар мугалимдер тарабынан физикалык зомбулук көрсөтүүсү, мисалы окуучулар тарабынан тапшырмаларды аткарбаганда же тартипти буздуң деп мугалимдер балдарга уруп согууну, чымчууну жок колдонушат. Экинчиден, мугалимдер тарабынан катаал жерде кечиресиздер. Экинчиден, мугалимдер тарабынан катаал мамиле жана кордоо көрсөтүүсү. Мисалы, мугалимдер балдарга кыйкырышат, бардык эле мугалимдер эмес, бул учурлар болгон экен жана изилдөө далилденген экен да. Кыйкырышат жана кемситип ат коюшат экен. Жана окуучуларга физикалык жана эмоционалдык зомбулук көрсөтүүсү. Булар деген окуучулар баланы уруп согуп, кордоосу мүмкүн да. Ошондой эле психологиялык, эмоционалдык дегенде, мындайча айтканда эмоционалдык зомбулукта окуучуга же мугалимге каршы жасалган жабыркалануучунун психологиялык, эмоционалдык толкундасынын күчөтүп, аны кемсите турган жана анын өзү баалоосун төмөндөтө турган иш-аракеттер. Жана ошондой эле мектеп кылмышкерлери бул рекет дегенди баарыбыз эле түшүнөбүз. Кылмышкерлердин рекетинин тарабынан зомбулук көрсөтүүсү. Мисалы көпчүлүк мектептерде окуучулардын уюшкан топтору бири-бири менен каршылашып, ошондой эле алар тарабынан калган окуучуларга салык салышып, акча чогултуу, баалуу буюмдарын тартып алуу, уруп согуу, коркутуу көрсөтүү жана башка иш-аракеттерди жүргүзүшөт. Кандай эле ушул билим болгонуна байланыштуу, билим алууга болгон укук дегенге байланыштуу биз буларды өзүбүз окубадык, анан китептин жардамында файдаландык деп айта алам. Анткени биз китептен алдык, ошолорго таянганда, бирок биз чындыгында дагы, ушул чыныгы жашоодо дагы көрүп эле жүрөбүз. Албетте биз эч кайсы мугалимге шек келтирген жерибиз жок. Бирок кээ бир мугалимдер бар, мындай окуучулар менен как туура эмес мамиле жасап коет да. Кээде мындай тапшырманы аткарбай келсе экини коет, же болбосо кандайдыр бир айтканды кылбай койсо келип уруп, сабап, же болбосо бир жерин келип чымчып, көгөртө коюп, анан ошолор бирок кээде мындай уруп, согуп дегендер, кээ биркилер мындай күлкүлүү дагы туюп кетиши мүмкүн да. Анткени бул болуп деле жүрөт. Булар көбүнчө айылдагы мектептерде дагы болуп калышы мүмкүн деп ойлойм. Анткени же болбосо айылдан шаарга барып окуган окуучулар арасында дагы болуп калышы мүмкүн да. Ошол анда эмесе көбүнчө мектепте кимдер зордук, зомбулукка кабылат? Көбүнчө кимдер зомбулугунун курмандыгы болот? Булар дене мүчөсүндө кемчиликтери барлар. Мисалга, көз айнек кийген, начар уккан же кыймыл аракетинде кемчилиги бар балдар, мындайча айтканда кайтарып жооп бере албаган балдар же өзүнүн коргой албагандарды көбүрөөк басынтышат экен да. Мисалга, мектепте бир класста эле бир күчтүү алдуу бала болсо, баары бир алсыз балага барып үстөмдүк кылат да. Мисалга, же болбосо бою кичине, же болбосо жакшы көрбөгөн, мындай өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелип калган балдарга
көбүнчө ушул балдар мектепте зордук зомбулукту көрүп калышат экен да. Ошондой эле жүрүм турумундагы өзгөчөлүктөрү барлар. Мисалы түнт балдар булар интроверттер же флегматиктер же тескерисинче өтө кыймылдуу балдар, шылдыңдын жана кордоонун бутасы болушат. Кандайдыр бир өлчөмдө гиперактивдүү балдар өтө жабышкак болушат экен. Ошол эле учурда өздөрүнүн тең туштарына караганда аңкоорок токтоно албаган шок балдар курмандык болушат. Мисалга мындай бир мектепте же болбосо бир класста өтө мындай кыймылы көп же болбосо көп сүйлөгөн бала болсо дагы кээде моралдык жактан дагы зордук зомбулук көрүп калышы мүмкүн экен да. Кээде мугалимдер дагы жалаң окуучулар топтолуп турган чогулуштарда же болбосо кандайдыр бир жерде жанагы баланын кылган тартипсиздиги үчүн же болбосо көп сүйлөп же болбосо көп басып койгондугу үчүн, сабак учурунда басып же болбосо ойноп койгондугу үчүн баардык окуучулар алдына чыгарып алып шылдыңдап аны мындай жакшы абалга салбай коюшат да. Анан окуучулар моралдык жактан, психологиялык жактан анан окууга болгон кызыгуусу жоголуп баштайт да. Бул кезде дагычы кечиресиздер, бул жерде микрофонуңуздарды суранып телефондар башкаларга мешать этип. Рахмат чоң. Булай эле жана ошондой эле кандай кимдер көбүнчө зомбулукка курмандыгы болот? Булар сырткы келбеттин өзгөчөлүгү бар балдар жана социалдык ыкмалардын начар калыптанышы жана мектептен коркуусу же болбосо жамаатта жашоо тажрыйбасынын жоктугу, кээ бирки балдардын оорулары болуп, ошолорго байланыштуу интеллекттин төмөндүгү жана начар окуу. Буларды биз кандай түшүнсөк жана кандай түшүндүрсөк болот? Негизинен эле угуп жатасыздарбы? Биздин сүйлөгөндөр түшүнүктүү эле болуп атабы? Камерасы жаңы эгер түшүнүктүү болсо мындай кылып коесуздар, сураныч угулуп жана түшүнүктүү болуп жатса. Ошол айтып өткөндөй эле көбүнчө мектепте дагы мындай зордук зомбулукту көп эле көрүп калышат. Ошол оорусу бар адамдар, мисалга кээ бирки оорулуу балдар мындай көбүнчө дары ичип жүрүшөт да. Ошол дары ичип жүрүшкөндө же болбосо мындай башка окуучулардан айырмаланып кыймылдары башкачараак болуп калышы мүмкүн да. Кээдечи мисалы үчүн тазалыкка барып көбүнчө анан ошону дагы кээ бирки окуучулар аны туура түшүнүүнүн ордуна анын үстүнөн шылдыңдап же болбосо дагы кандайдыр бир башка ошол балага зордук зомбулукту көргөзүшөт да. Үстүнөн күлүп жатып психологиялык, моралдык жактан ал баланы талкалап коюшат да. Ошол жана жаман окуган балдар, бул ошол кээде жаман окугандыгынын айынан сен ушул жаман окуйсуң, качан болсо сен ушундай кылбайсың, сага эки. Ошол жаман окуган бала дагы кайсыдыр бир момент ал аракет кылат да. Анан ал аракетини кылып же болбосо мындай аракет кылып ушул 5 албаса дагы ошол 4кө жетишкенге аракет кылса, кээ бирки эжиткелер да кылып давить этип коюшу мүмкүн да, туура эмес түшүнүп окуучуну. Анан бул жерде дагы кругозору өспөй калган балдар десек дагы болот да. Эс тутуму жаман. Ошол кругозор дегенде биз мисалы үчүн кандайдыр бир адамдар менен байланыш түзүп, ошол байланыштын негизинде биздин кругозор өсөт да. Мисалга анын пикирин билебиз, барып башка баланын, башка кыздын пикирлерин билип, жалпы биздин кругозорубуз өсөт. Албетте баардык эле адам идеал болуп төрөлбөйт, төрөлгөндөй эле ар бир адамдын өзүнө жараша бир кемчиликтери болот. Жана ошондой эле бул жерде биз айтып өттүк кандай балдар ошондой зомбулукка
зомбулуктун немеде жертвасы болот деп. Бул жерде дагы мектепте ким көбүрөөк зомбулук көрсөтөт дегенге биз дагы айтып кетсек, ким зомбулук көбүрөөк көрсөтөт экен. Булар өткөрүлгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, эненин мээрими жетпей чоңойгон бала, мындайча айтканда эмчектеги кезинен сүйүүгө, камкордукка бөлүнбөгөн, ата энесинен алыс чоңойгон балдар, уюмундагы балдар, ата энеси жок балдар, мигранттардын балдары же ата энеси алар менен баарлашууга убакыт болбогон балдар бой жеткенде зомбулук кылууга, үй бүлөсүндө көңүл бөлүнүп тарбияланган балдарга караганда көбүрөөк зомбулук беришет экен. Мисалга мындайча биринчи кыска айтып өтөлү, толук эмес үй бүлөлөр, апасы турмушка терс мамиле кылган үй бүлөлөр, бийликчил жана авторитарлуу үй бүлөлөр, үй бүлөдө уруш талаштын көптүгү. Албетте бул үй бүлөлөр жашай алышпаса керек деп ойлойм. Анткени үй бүлөдө толук эмес болсо, түшүнүгү башка адамдар тарабынан же болбосо башка жаш балдар тарабынан сенин атаң жок, же болбосо сенин апаң жок деп тетиги балага зордук зомбулуктун бир түрү көргөзүлүп калат. Анан тетиги бала келет дагы, апасы дагы башка иштери менен жүрөт. Балким ошол апасы же болбосо атасы ошол баланы багып чоңойтуп келечекте чоң максат менен жүрсө дагы, бирок баласына ошол кезде дагы жакшы меримин төгүп бере албай калат. Анткени эртең менен кетсе баласын окууга жиберет, баласынын кемчиликтери болот, кандайдыр бир жетишпеген, материалдык жактан жетишпестиги болот. Ошолорду сатып алып берүүдө ата эне иштеп акча табуу керек. Ошентип ишке кетип, уже кечке келгенде ата эне чарчайт, бала чарчайт. Ошентип бири-бирине болгон мамиле үзүлүп, уже алыстап барышы мүмкүн да. Анан ошонун негизинде болушу мүмкүн. Же болбосо кээ биркилердин апасы өтүп кетип, же болбосо мындай ажырым жолго түшкөн үй бүлөлөрдө, мисалы үчүн атасы ичкиликке берилип, анан ошол атасы ичкиликке берилгенде балага жакшы көңүл бурулбай, бала мындай өзүмчүл болуп, уже туура эмес тарбияланып калган бала деп ойлойбуз. Жана апасы бийликчил жана авторитарлуу үй бүлөлөр. Мисалга, буну биз мындайча түшүндүрсөк болот да. Авторитет деп жүргөн ата энелер, мисалы үчүн карьера деп коебуз го. Ошол карьеранын артынан ээрчип жүрүп, ал ата энеси ошончо бийик карьерага, мындайча айтканда, авторитеттүү болгону менен, бирок анын баласы өспөй, мындай баласына болгон мериминин жоктугу болуп калат да. Мисалга, алар ата энеси авторитеттүү болсо, акчаны баласына берет, каалаганча берет, баласы канча сураса ошону берет да. Анан авторитеттүү дегенде чоң акчаны табат дегендей. Ошол акчаны ченебей берип, ошолордун негизинде келип чыгышы мүмкүн. Башка баланын үстүнөн басмырлоого ошол кезде. Анан аларда кичине эле акча болбой калса, барып кичинелерден талап кылып, мен акчам жок, ушуну алып бер мага, алып бербесең мен сага ушуну кылам, же болбосо бир нерсени кылам деп туруп аны коркутуп, ага моралдык, психологиялык, физикалык жактан дагы зордук зомбулук көргөзүшү мүмкүн. Уруп, тепкилеп, же болбосо ошол кичинекей бала же болбосо өз укугун билбегендиктен барып кээде эжекейин айтып койсо, барып эжекесине же болбосо ата энесине айтса, сен кыз турбайсыңбы, же болбосо сен ушундай экенсиң да, сен өзүң чечтин ордуга, же болбосо барып алып келиштин ордуга сен барып ата энеңе же болбосо мугалимге барып саттың да деп тетиги баланы уже кайра тутушканда андан да бешбеттер сабап коюшу мүмкүн да. Мектеп зомбулугуна каршы күрөшүү идеялары. Бизде сиздер үчүн суроо бар.
сиздер да ушундай зордук зомбулукка кабыл болгон балдарды көргөнсүздарбы, же мисалы мектебиңиздерде ушундай болгон учурлар, окуялар болгонбу? Если болсо, айтып кетсеңиздер дагы болот. Нуриза ажекебиз, сизге сөз. Саламатсыздарбы, баарыңыздарга кандайсыңар? Аябай сагындым, көрө алып сүйүнүп атам. Эме силердин бир айткан сөзүңөргө аябай мындай мен мугалим болгондуктан ушундай каршы билбейм, мен оюмча да мугалимдин баары эле окуучуларды ура бербейт. Мен лично урбайм да, ошон үчүн өзүмө мындай жакын кабыл алдым да. Азыркы учурда окуучуга көп укук берип койгон да мамлекет. Азыр биз эч кимди ура албайбыз. Илгери болгон болуш керек, анан азыр урбайбыз. Кичине эле бир мугалим жактан кичине кемчилик кетип калса, окуучулар да арызчыл, ата энелер да арызчыл да, келип эле бизди баса калышат да. Анан ошол урбайбыз, эч качан баягы ар кандай мугалимдер бар болушу мүмкүн. Ошо мен ушул айткыбыз келген да. Ооба. Анан ошо арызчыл азыр окуучулар дагы, ата энелер дагычы. Анан биз жанагы класс мектептеги рекетчилик деген ушул убакта өнүгүп атат. Мисалы мен лично биздин мектепте ушундай өнүгүп, баягы бул сагык болуп калган деп ойлойм да. 11 класстар 9 класс үчүндө бул жылда келип эң класстар аябай көп тапкы жашап атат да. Анан эми азыр бул убакта соц педагогдор иштешет, ар бир директорлор ушундай иштешип жатышат, азырынча ИДН менен иштешет. Анан буну биз эч качан мындай койдура албайт болуш керекпиз деп ойлойм да. Бирок аракет кылсак болот. Бирок бул баягы башынан калган экен, СССР убагында калганбы билбейм, ушундай айтышат да. Ошо, рахмат. Сизге да рахмат, Нуриза ажеке, оюңуз менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн. Бул жерде биз эч кимге каршы эме кылбадык да. Анан катуу тийип кетсе баарыңыздардан кечирим сурайбыз. Анан биз китептен карап, анан ошого изилдөөлөр, кээ бирки изилдөөлөр боюнча, ошолор негизинде далилденген, тастыкталган изилдөөлөр боюнча биз сиздерге лекция окуп бул жакта айтып кеткенбиз. Анан биз айткыбыз келбейт, баардык эжекелер ушундай деп, бирок кээ бирки эжекелер бар экен да, ушундай окуялар болгон экен, болуп өткөн экен. Ошого айтып кеттик. Рахмат. Бул жерде Бике кызыбыз жазыптыр. Кээ бирки эжекелер жаман окуган бала тапшырма кылбай келип, бир күнү кылып келсе деле жакшы окуган окуучулардын тапшырмасын текшерип, тигил бала тапшырма кылып келсе деле карабай туруп деп эки коюп коюшат. Же ал бала бир сабактан окуп, ошол берген стихотворенияны жаттап келсе деле бир жерден такалып калса, болду сага 2 деп коюп отургузуп коюшат. Жакшы окугандар жаттабай эптеп айтып берсе деле 5 коюп койгон учурлар бар. Албетте мектеп учурунда ар кандай учурлар болот. Мисалга айтып өткөндөй эле бардык окуучуларды жаман, же болбосо бардык мугалимдер жаман дебейбиз. Албетте кээ бирки адамдар ошол жалпы аталышка дак түшүрүп койгот да, мындайча айткандачы. Бир карын майды бир кумалак май чиритет дегендей да. Ошол мисалы үчүн мектептердин деле 1-2 жаман окуучу болсо, ошол мектеп жаман аттуу болуп калды. Ошондой да, уже башкаларга ошол маалымат тарап кошулуп, жана бузук телефон ойногонбуз го. Ошого окшоп кошуп ташып, акырында башкача эле сөз чыгып калат го, ошого окшош да эми. Чатка да жазышыптыр. 5 кол тең эмес, ар ким өз деңгээлине жараша. Ооба, туура айтасыз. Сизге сөз, саламатсызбы? Биздин мектепте негизи эле мындай минустары дагы бар, плюстары дагы бар да. Мындай ар нерсенин эле бир эле жагы эмес, жакшы эле жагы эмес, жаман да жактары кезигет. Анан мисалы үчүн биздин мектепте мен рекетчиликти көргөн эмесмин, бирок мындай айтып жүрүшөт да, аябай дегендей.
мындай уруп эметкендер болуп атат депчи. Анан эжекелер мурда эжекелер урушса мындай балдарды сен мындай тапшырма аткарбайсың деп туруп жоңго чабып же болбосо чымчылап койсо, азыркы учурда көбүнчө эле мындай балдар развитый болуп калды да, интернеттен көрүп, значит мен укугум бар турбайбы деп эле эме кылышат, окубай келип эле анан кийин эжекени чапса, то эжекеге арыздан, директорго арызданса болот. Жок, бул мындай кичинекей эле бир нерседен аябай чоң нерсени чыгарганга болбойт деп ойлойм. Анан мен мисалы үчүн ата-энем мындай баары бир мугалим болгон үчүн мындай сезип турам да, баары бир бар да. Анан эме азыр деген негизи окуучулар милдеттүү түрдө, мен адам жана колдон өткөн, ошон үчүн айтып атам да, милдеттүү түрдө сабакты толук кандуу түшүнүп, окуп, тапшырманы аткарганга милдеттүү. Тапшырманы аткарып келсе эле эжекелер өзүлөрү эле түшүнүп, мындай азыркы учурда бардык эле эжекелер билип калды го дейм, мындай түшүнүп, бул дагы аракет кылып аткан турбайбы, эки алганда эле бала аракет кылса болот турбайбы деп, мындай алдыга тартышы мүмкүн да эжекелер делечи. Бирок биякта көбүнчө азыр бияктан комментарий жазып, анан ушинтсе эле жок болбой калат, анан эжекелер мынтип салат, тинтип салат дегенде мен кошулгум келбейт. Анан эжекелер негизи эле эме жизненный опыт берет экен да, баары бирчи. Биз ошол айтып берет, бизге историяларын айтып берет, анан биз аны угуп, анан кийинки келечегибизде колдоно алабыз да ушундай нерселердичи. Ошон үчүн аябай чоң рахмат мугалимдерге. Рахмат Самираида сизге. Туура айтасыз. Мен да айтып кетсем, мен да апам, өзүмдүн апам мугалим. Анан ошол ар бир адамдын оюн урматтаймын. Жана чоң рахмат сиздин да оюңузду калтырып кеткениңиз үчүн. Анан бул жерде баарыбыз окуучулар, мугалимдер деп кеттик да. Анан негизи элечи ар бир мектеп башкача эмеспи? Ар бир мектептин өзүнүн кабыл алган уставы бар дегендей. Ар бир уставда, ар бир мектептин өзүнүн уставында окуучулардын жана мугалимдердин милдеттери жазылат да, ал жергечи. Анан биз окуучулар же болбосо мындай өзүбүздүн уставтарыбызды, өзүбүздүн милдеттерибизди билбестен туруп эле туура эмес мугалимдерге мамиле кылып коебуз да. Бул учурлар ошол лицей болобу, өзү даражасы эң бийик болгон мектепте деле болот да. Гимназия же болбосо орто мектеп болобу, баардык эле мектепте болуп туручу көрүнүш да, мындайча айтканда. Биз деле өзүбүздүн каталарыбызды кетирип алабыз дагы. Бирок мугалимди капа кылып койгонубуз же болбосо мугалимге мындай туура эмес мамиле кылып койгонубузду сезбей калабыз да. Анан баары бир мугалим дегендей бизде кийин болсо да өзүбүздүн катабызды сезсек, бирок кечиримдүү келишет да мугалимдер. Биз мугалимдерди чамандабайбыз. Бекжан эжеке, сизге жок, микрофонуңузду жандырыңыз. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Рахмат. Бүгүн Баткен Кыздар Федерациясынын өткөн тренингине чоң рахмат айтып кетем. Аябай аракет кылып, плакаттарды чыгарып, көрсөтмөлүү түрдө. Анан өткөн тренингде эле айттык эле, ошо укуктарды өтүп атканда сөзсүз түрдө ошол берене менен кошо эле милдетти дагы айта кетишибиз зарыл болуп атат деген сунушту айтат элем да мен ар бир тренингде эле. Анан азыр бүгүнкү тренингде биздин Ташкөмүр шаарынан дагы катышып атышат. Ошол эжекелерге, окуучуларга сөз берсек, Ташкөмүрдөн катышып аткандар өзүңүздөрдүн пикириңиздерди билдирип коюңуздарчы бүгүнкү тренинг боюнча. Ташкөмүрдөн катышып аткандар. Ташкөмүргө сөз берип коеюнчу, Ташкөмүр шаары. Ташкөмүрдүктөр, барсыздарбы? колуңуздарды көтөрүңүздөр. Микрофонуңуздар жандырып, пикирлериңиздерди билдирсеңиздер. Жана бир жалгыз бала да отурду го, Кадыр деген бала, 7-класс. Өзүнүн кызыгуусу менен.
Алда жазып жаткан тигил чатка өзүнүн Анан азыр эмне отурабы же чыгып кеттиби? азыр карайлычы. Таш көмүрдөн Замир эжеке, өзүңүздүн пикириңизди билдирип койсоңуз. Кадыр чыгып келиптир. Кадыр чыгып кетиптирби? Замир эжеке. Саламатсыңарбы кыздар? Угуп атабы? Саламатчылык. Саламатсызбы эже? Саламатсыңар кыздар. Тренингди абдан сонун алып баратасыңар. Бирок бул жерде силер азыр мектеп зомбулугун эле ушул эле жака карап, ушул эме боюнча эле өтүп жатасыңарбы же башка тарапты да карап жатасыңарбы кыздар? Силер көбүнчө эле мугалимдердин эмеси жагы тарабын айтып атасыңар, Эжеке негизинен бизге билим алууга болгон укук бөлүнгөн да. Анан ошол мектеп тарабындагы ошол зордук зомбулуктар жөнүндө бул дагы негизи биз билим алганда мектептен алабыз. Ошого байланыштуу биз мектеп жөнүндө дагы сөз ачтык. Анан биз айттык, кээ бирки учурларда биз бардык эле мугалимдерди айтпайбыз, антип анан туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Ооба, мугалимдердин арасында андай мугалимдер деле бар, мен аны четте какпаймын. Андай мугалимдер да кездешет, бирок баардык эле мугалимдер андай эмес. Жакшы, азаматсыңар. Ийгилик каалайм кыздар силерге. Мындан арыда ушундай көп тренингтерди, анан көп биздин шаардан дагы мектептин окуучуларынан кошойлуу да кийинки эмеңерди өтүп калсаңар, силерден эме Буюрса, рахмат. Азаматсыңар, мен силерге ийгилик гана каалайм. Мындан ары да ушундай иштериңер, иш-чараңар жулап бериңер. Рахмат эжеке. Дагы барбы Таш көмүрдөн? Окуучулар, мугалимдер, Лаура эжеке. Таш көмүр эмеспи? Саламатсыздарбы? Мен балдарымдын немесинен кирип аттым эле, аккаунтунан. Өзүмдүн атым Гүланда. Аябай жакшы тренинг болуп атат. Мен ойлоп турам, азыр бардык эле мектептин окуучулары ушундай деңгээлде сүйлөп, ушундай деңгээлде ой жүгүртүп тренингтерди өтө алса, анда биздин келечегибиз жакшы эле деңгээлде баратат деп эсептейм. Анан кийин бардык эле жана урушкан мугалимдер, кокус айрым учурда кол көтөргөн мугалимдер болсо, анын себеби деле ошол окуучунун кызыкчылыгы үчүн болуш керек. Ошону оку деп, же бир кандайдыр жумушту жакшы тарапка аткар деп ойлойм. Жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн мугалим балдарды эч качан урушпайт болуш керек, ар бир эле мугалим. Анан рахмат силерге. Ушундай тренингдер тез болуп турса, биздин окуучу кыздар дагы катышса, алар да уюштурса, жакшы болуш керек. Жакшы, рахмат баарыңыздарга. Нургүл эжеке, сизге дагы. Нуржан эжеке, то есть. Рахмат. Пикирлерге чоң рахмат. Дагы каалоочулар Бар берген окуучулар Таш көмүрдөн. Бар болсо кол көтөрүп койсоңуздар, мен мына камераларды куйгуз десек өчүрүп алышыптыр да камераларды. Кадыр чыгып кетиптир да. Ооба. Гүлсина. Ооба, Кадыр чыгып кетиптир да. Ооба. Кадыр деген жалгыз жигит калыпты эле да, азыр 7-чи класста окуйт. Өзүнүн ручка кызыгып атайын тренингке келди эле да, бүгүн зумгачы башында отурган болчу. Анан техникалык себептер болду окшойт. жоопторду жазып жатты, бизде меч ауылдарда көргөндө. Ооба, катышып жазып аткан. Анда эмесе, бул жерде кээ бир эжекелерибиз мындайча айтканда свод анализ дагы жүргүзүп койду ИГМ пакеттин усулунда. Бүгүнкү тренингде кандай жаңы маалыматтарды алдыңыздар? Ошолор жөнүндө бөлүшүп кетсеңиздер, бул жердеги окуучулар, мугалимдер баарыңыздар эле.
Кандайсыңа? Салам, Силерге бүгүнкү тренинг үчүн аябай чоң ыраазычылык билдирем. Мен бүгүн мисалга айтканда биз тапшырма аткарбай мисалы жалкоолук кылып антип өрбөй биз сөзсүз түрдө тапшырмабызды аткарып эжекелердин айтканын кылып эме кылсак эжекелер бизге жөнүнөн жөн эле урушпайт экен да. Ошол себептен биз өзүбүздүн милдетибизди аткарып милдетибиз менен кошо дагы укугубузду дагы билишибиз керек экен.